Ноқат районунун 12 бел айыл өкмөтүндө Нарай орто мектеби бар. Ошо мектептин курулушу 2007 жылы башталып, 2013 жылы мектеп бүтүрүлгөн. Ошо мектептин ачылышына президентте барып катышып, ачылышын өткөзгөндө. Бирок ошо мезгилде мектептин спорт залы бүтпөй калган эле. Мына арадан 3 жыл өтүп, быйылкы жылы сентябрдын аягында спорт залдагы бүтүп, толук мектепке өткөзүлүп берилди. Бирок ошол спорт залда бүгүнкү күндө окуучулар дене тарбия сабагын өткөзбөй жатат. Себеби мектептин директору уруксат бербей жатыптыр. Эми кандай? Бүгүнкү күндө биз өкмөт балдарга шарт түзүп берейин деп мектепти салып атса, спорт залдарды салып берип аткан болсо, ал эми мектептин директору деле балдарды кордоп, кыштын күнүндө бүгүн дене тарбия сабактары сыртта өтүп атыптыр. Ошол жерден ата-энелер кайрылып атат. Анан себеби эмнеде десем, себеби дейт, спорт залдын ачылышы болмоюнча мен уруксат бербейм дептир. Спорт залдын ачылышына СДКнын лидери, премьер-министр келип, спорт залды ачат, анан мен уруксат берем дептир. Эми мына Кыргызстанда канчалаган мектептер курулуп атат, канчалаган спорт залдар курулуп атат. Эми мектептин спорт залындан ачылышын кылып отурсак уятку дейм бул азыр. Ошо айтат, же ошо ачылышка аты аталган адамдар келген жок дейт. Же мектептин директору бүгүн дейт, уруксат бербей жатат дейт. Ошондон Ашырбек Мойдонович, азыртаданбы, билим берүү министриге чыгасызбы, Зав районуга чыгасызбы? Айтыңыздар, уят эми. Балдар ошо мектеп бүткөндөн кийин 3 жыл күттү спорт залды. Дагы ошо жерден кирип бүгүн дене тарбия сабагына өтпөй жатат экен. Эмне деген көрүнүш бул?